الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу коноктор, урматтуу жоробайдамлар, биздин устаздар, алыстан келген ата-энелер, барыңыздар биздин жыйынга кош келипсиздер. Биздин дини медреселерде бүтүрүүдүн тартиби, сиздер жакшы билесиздер, эгер бир бала Куран жаттап кары болом десе, ал кары башында 30 пара Куранды устаздын алдында окуп берет. Окуп, устаздан ижаза алып, дуасын алып, анан кары болуп чыгып, дин ишин кылат. Ошондой эле илим багытында окуп аткан талабалар, өзгөчө хадис илимин окуган мухаддис болом деген талабалардын тартиби ушул асахул кутуб баъда китабилlah, Курандан кийинки эң таза, эң ишеничтүү китеп деген Бухари китебинин акыркы хадисин окуп, анан ошону устаз бир аз шархтап, ошонун негизинде дуа берип, анан талабалар алымдардын катарына кошулат. Ошондуктан азыркы сабагыбыз иншалла бул асахул кутуб баъда китабилlah, Курандан кийинки эң жакшы, эң таза китеп болгон имам Бухари рахматулла алейдин китебин окуйбуз. Азыр талабалар санат окуйт. Бул санат дегени ошол силсила захабия, устаздардан тартып, азыр менен тартып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга чейин муттасил, бисанадил муттасил окулган санат болот. Бул диндин өзгөчөлүгү. Динибизде айтылган сөздөр бардыгы Куран, хадисте жазылган махфуз, ал устаздан шагиртке, шагирттен шагиртке көчүп келет. Ар ким өзүнүн тарафынан эле оюнун чыгарып эле айтылган нерсе эмес. Ошондуктан ислам дининин өзгөчөлүгү Куранда ижаза бар, хадисте ижаза бар, көптөгөн нерселерде ижаза болот. Бүт бардыгы ушул санатка байланыштуу болот. Азыр жородон айтып кеткендей, илим устаздан көчөт деген ушул силсила аркылуу кетип турган нерсе болот. Ошого алхамдулилла, мына бүгүн эки жамаат отурасыңар. Алла таала куттуу, берекеттүү кылсын, пайдалуу илим берсин. Имам Бухари рахматулла алей өзүнүн китебини Китабул Имандан баштап, китептин акырын Китабы Таухид менен бүтүрөт. Мунун себебин уламалар айтышат. Имам Бухари рахматулла алейдин негизги максаты бул дүйнөдөгү эң зарыл болгон нерсе, эң ахам болгон нерсе бул иман. Ошол иманга бекем болуш үчүн, бул дүйнөдө ахиретте өзгөчө бактылуу болуш үчүн жете турган нерсе иман зарыл экенин билдириш үчүн ошо китебин имандан баштап, акырын дагы Китабы Таухид менен бүтүрөт. Себеби Китабыл имандан баштагандан кийинки амалдар бүт бардыгы амал. Салат, намаз, орозо, зекет, хаж, муамала, муашара, нике, бүт бардык амалдарды айтып келип, акыркы бабы Китабы Таухид деп, Таухид китебин кайым кылат. Мунун максаты ошол дүйнөдөгү бизге эң зарыл болгон нерсе таухид, иман. Ошол имандын кадыр баркын билдириш үчүн Китабы Таухид деп имам Бухари рахматулла алей китеп кайым кылды. Биринчиси, экинчиси, имам Бухари рахматулла алей Китабы Таухидде 58 бап кайым кылат. Бул бапта көптөгөн фирка батыл фиркаларга катылат. Муътазилаларга, муджассималарга, жахмияларга, башка көптөгөн дүйнөдө адашкан коомдор болгон. Алардын бардыгынын акыйдасы, көз карашы туура эмес экенин баяндайт. Мындан максат имам Бухари рахматулла алей бизге сабак берип атат. Алымдар жөнөкөй эле илимдүү болбостон, ошол элдерди адаштырып кое турган коомдордон, фыркалардан дагы сак болуп, элдерге туура багыт бере турган адам болуш керек деп, ошонун негизинде имам Бухари рахматулла алей Китабы Таухиддин акыркы бабында көптөгөн фиркаларга рад кылат. Демек, негизги нерсе иман, бул асыл, амал бунун шагы. Иман рух болсо, амал бунун денеси. Ошон үчүн имам Бухари рахматулла алей Китабы Таухид деп акырында бап кайым кылды. Баптын акыры бабу каулиллахи ва назаул мавазин ал-қист ли яумил қияма. Бул Куран-ы Каримдеги аятта айтып атат, албетте биз кыямат күнү адилеттүү таразыны кайым кылабыз. Ва анна а'мала бани адам ва каулахум юзан. Адам баласынын амалдары дагы, колдору дагы, сөздөрү дагы таразга коюлат, эсеп китеп болот деген бап кайым кылды. Бул бизге чоң сабак болуп атат. Имам Бухари рахматулла алей китепти баштаганда иннамал а'малу бинният деген. Амалдар ниетке жараша болот деп акыркы бап коюп атат. Ва назаул мавазин ал-қист ли яумил қияма деп. Демек, амалдын башталышы ниет менен болот. Ниет менен бир ниет кылабыз, ошо менен амал башталат.
Амалдын акыры түгөшү бул вазын менен болот. Таразы менен болот, салмагы менен болот. Кылган амалың эгерде салмактуу болсо, анда сен бейишке киресиң. Салмагы жок болсо, бейишке кирбейсиң. Амалдын салмагына жараша сага сооп, жаза берилет дейт. Ошон үчүн имам Бухари рахматуллахи алейх иннамал аъмалу бинният деп китеп баштагандан кийин акыркы бапты кайым кылды. Ва анна аъмала бани адам ва каулахум юзан. Адам баласынын кылган амалдары, сөздөрү бүт бардыгы таразага коюлат. Демек бизге баарыбызга чоң сабак берип атат. Эртең силер алым болуп чыгасыңар, медреседе окутасыңар, элге чыгып кайрыласыңар, ар бир сөзүңөргө этият болгула. Ар бир сөздү ойлонуп сүйлөгүлө. Себеби оозубуздан чыккан ар бир сөзгө биз жооп беребиз. Ма ялфизу мин каулин илля ладайхи ракибун атид. Оозуңдан не чыкса, ошол жерде периште казыр турат дейт. Ошонун негизинде ар бир устазга, уламаларга, баарыбызга имам Бухари рахматуллахи алейх ушул аят аркылуу сабак берип атат. Айткан сөзүңөргө, жазган калимаңарга эhtiyat болгула, ойлонуп жазгыла дейт. Урду тилинде бир жакшы бир сөз бар. Бехле сочоо, бир толоо, бир болоо дейт. Биринчи ойлон дейт. Ойлон. Экинчи ошону таразала. Канчалык сөз айтамын, канчасын айтпаймын деп. Кийин айт дейт. Ошондуктан эртең динге чыгып, дин багытында дават кылам, дин иштерин кылам дегенде эле ардыгын айтпастан биринчи биз ойлонойлук. Ошол сөз менен мен бейишке киремби, дозокко киремби деген ой болуш керек. Эгерде бейишке кирем деген ой болсо, туура сөз болсо, анда айт. Эгер ошол сөз сага динге, дүйнөңө, ахиретиңе зыян берсе, аны айтпа, андан сактан дейт. Демек, ва анна аъмала бани адам ва каулахум юзан дегенден билинди, биздин ар бир кылган амалдарыбыз, кылган айткан сөздөрүбүздүн баары тазаланат, таразаланат, таразага коюлат. Эми имам Бухари рахматуллахи адаты Куран менен хадис чогуу алып кетет. Курандагы сөздөр болсо, аларды да тафсирлейт. Ошо адатына көрө, "Окала мужахид ал-кистас ал-адлу бир-румия." Кистас деген сөз Куран-ы Каримдеги "Вазину бил-кистасил мустaqim." Адилеттүү тараза менен өлчөгүлө деген сөздөн мурат ал-адл, адыл деген сөз. Адилеттүү болушунда бир-румия рум тилинде "Ва юқали ал-кист масдарул муқсит." Кист деген муқситтин мастары. Аксата юқситудан ихсат муқсит. Ва хуа ал-адил ва амма ал-қасит ва хуа жаир. Ал эми қасит болсо, ал жаир, залим деген маанасында деп атат. Куран-ы Каримде кыс эки маанада келет. Зулум маанасында келет, ошондой эле адыл деген маанада келет. Ал эми вазину бил қистасил мустaqim дегени бул адыл маанасында. Ва амма ал-қаситуна факану ли жаханнама хатаба деген сөз бул залымдар деген маанада келет. Ошонун маанасында айырмасын айтып атат. Анан имам Бухари рахматуллахи алейх бизге баарыбызга чоң сабак берип келип атат. Кылган амалдарыңарды салмактуу кылгыла деп атат. Бул амал канткени салмактуу болот десе, уламалар амал салмактуу болуш үчүн эки шарт бар дейт. Биринчи шарт кылган амалыбыз Аллах үчүн болсун. Бул ихлас деп айтылат. Аллах үчүн болсо, ошол амалда салмак болот. Канчалык ихлас көп болсо, ошончолук амалда вазын болот. Канчалык аз болсо, ошончолук вазыны, салмагы аз болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир сахабага "Ахлис якфика амалун қалил" деген кыска нусканы насихат кылган. Ихлас менен амал кыл, кичинекей аз гана амал жетерлик деген. Ошондуктан вазын амалда кыямат күнү вазын болуш үчүн эң биринчи шарт мухлис болушубуз керек. Ар бир кылган ишти Аллах үчүн деп кылыш керек. Аллах үчүн деп кылган болсок, кичинекей иш болсо дагы ошол биздин бактылуу болгонго жетерлик. Ушул эле имам Бухари рахматуллахи китебинде бир хадис келет. Бир аял, кээ бир аятта бир киши бир чаңкаган итти көрөт. Өзү суу ичет кудуктан, анан караса турат. Алдагы мага ошоп чаңкады суу ичкиси келди деп, массысын чечип, өтүгүн чечип, суу алып берет. Хадисте айтат: "Шакараллаху лаху ва гафара." Аллах ошонун кылган ишини кабыл кылып, кечирип салды дейт. Болгону бир итке суу берди, бирок Аллах үчүн кылды. Аллах субхана ва таала не кылды? Аны кечирип салды. Ошондуктан Аллахтын астында чоң иштерди кылгандан көрө, кичинекей ишти биз ихлас менен Аллах үчүн кылсак, ошо пайдалуу болот. Андан сырткары устаздардан уккан бир окуялар, бир устазды көрдүк дейт. Өмүр бою китеп жазып, элге кызмат кылып өттү дейт, эмгегине китепке арнап. Анан өткөндөн кийин, каза болгондон кийин бирөө түшүндө көрөт экен. Hazrat ne oldu? Allah Taala siz менен кандай мамиле кылды? Бейишке кирдиңизби? Десе, Алла Таала мага бейишке киргизди, бирок китептерим менен эмес.
илим менен эмес дептир. Эмне менен киргизди десе, бир күн китеп жазып атсам, илгери заманда сыя болгон. Сыя менен жазып атсам, сыя төгүлүп калды дейт жерге. Анан бир чымын келип, ошону ичип калды дейт. Ошол чымын келгенде мен ушуну Аллах үчүн ичип алсын, чаңкады деп тек койдум эле, Аллах субханала таалага ушул амалым жагып, ошонун негизинен бейишке кирдим дейт. Ошондуктан бейишке кириш үчүн чоң кичинесине карабайт. Вала тахкиранна минал ма'руфи шай'ан. Валау ан талqa вajhaka би талqin би вajhin талq. Эң негизги нерсе амалда салмактуу болуш керек. Кичинекей болобу, чоң болобу, бир гана Аллах үчүн. Бир гана Аллах үчүн кылам деген биздин баарыбызга ниет болсун. Экинчи, амалда вазын салмак болуш үчүн шарт бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннат тарикасы менен болуш керек. Сүннат жолунда болсо, ошол амал болуп кетет. Сүннат жолунда болбосо, аны бидат дейт. Демек, амалда кылган амалыбыз кабыл болсун десек, биз биринчи ихлас менен Аллах үчүн, экинчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын көрсөткөн жолу менен кылышыбыз керек. Бул эки шарт, эки жол шарт. Экөөнүн бирөөсү жок болсо амал кабыл болбойт. Ниетиң туура, аябай жакшы ниет менен кылып атасың. Бул кылган ишиң шариатка туура келбесе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жолуна туура келбесе, ал кабыл болбойт. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Аллах Таалам Куранда айтат, мен силерге айтайын, бул ушундай адамдар бар, алар жакшы амалдарды кылып, кыямат күнү биз жакшы иш кылдык деп ойлойт дейт. Бирок кыяматка келгенде аларга эчтеке жок дейт. Эчтеке жок дейт. Ошондуктан ниеттин жакшы болушу жетерлик эмес. Ниетиң туура болсун, жакшы болсун, бирок ниет менен кошо багытың, тарика, жолуң да туура болсун. Мында биз ошондо кылган амалыбыз туура болот, салмактуу болот, Аллахтын астындагы чоң-чоң соопторго, даражаларга ошондо жетишебиз. Демек, биринчи шарт ниет туура болсун, ихлас менен, экинчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жолу менен болсун. Биздин устаз муфти Мухаммад Таки Усмани хафизахуллах көп айтат ушул киши. Атам түш көргөн, атам дейт, бирөө түш көрүптүр дейт. Азыр атасын өз санатта окудуңар, муфти Шафиса рахматуллахи алейх Деванттын чоң муфтиси болгон. Ханафи дүйнөсүндөгү эң чоң муфтилердин бирөөсү дүйнөдөгү муфти Шафиса рахматуллахи алейх. Ошол киши бирөө түш көрөт экен. Түшүндө Хазрат сабак берип атыптыр. Доскага жазыптыр, бирди. Балдарга эмне десе бир дептир. Аркасынан коюптур, бир нөлдү. Канча десе 10 болду. Дагы 100 болду. Дагы бир койсо 1000, 10.000, 100.000 кете бериптир. Анан өчүрүп туруп, бул жагына 0, бирдин бул жагына 0 коюптур. Канча болду десе, бирдин 10дон бири кем кетет да, 100дөн бири, 1000ден бири кем кете бериптир. Анан айтыптыр, мына ушул жол, мына ушул биринчи затта жазылган жол сүннат дептир. Сүннат ушул. Сүннат жол менен кетсе, канча амал кылсаң ихлас менен кошулуп кете берет. Эсе болот. Экинчи жол бул тарика бидат тарикасы. Ага канчалык кошкон сайын ал 0 болуп азарып кете берет. Азайып жок болуп кетет деген. Ошондуктан уламалар, келечектеги алымдар, биздин баарыбыздын милдетибиз элге биз сүннат тарикасын көтөрөлүк. Сүннат жолун көрсөтөлүк. Имам Бухари рахматуллахи алейх Асахул Кутуб баъда китебинде баштан аяк ушул сүннөттүн баарын бизге айтып өттү. Ушулардын бардыгы амал кылсак, иншалла, биз сүннөт жолу менен жүргөн болобуз. Силер ошол сүннөттү окуп жүргөндүңөр, билдиңер. Ошол негизинде Имам Бухари рахматуллахи алейх айтып атат: "Ва анна амала бани адама каулухум юзан", адам баласынын кылган амалдары, кылган иштери бардыгы таразыга коюлат дейт. Демек, амалыбыз салмактуу болуш үчүн биз эң биринчи жакшы ниет кылайлык. Ниетибиз ихлас менен Аллах үчүн деген болсун. Экинчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын көрсөткөн жолу менен болсун. Андан кийинки хадис: "Ва бихи кала хаддасана Ахмад ибн Ишкаб, кала хаддасана Мухаммад ибн Фузайл, ан Умарат ибн Қаъқаъ, ан Аби Зур'a, ан Аби Хурайрата разiyallahu anhu, قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم." İmam Buxari rahmetullahi aleyh uşul hadis menen, ahırkı hadis menen kitabını bitirет. Bul hadisni İmam Buxari rahmetullahi aleyh Buxari'de 3 yerde zikir kılat. 3 yerde zikir kılat, 3 türlü ustazından zikir kılat. Bul yerdeki ustazı Ahmad ibn Işkab. Bul Işkab, Aşkab, iki kılda okulat, ökövetinden tuğra. Bul ustazı Misirlik ustazı bulat. İmam Buxari'nin ahırkı ustazı. Ahırkı ustazından uşul hadis tukkan. Oşonun üçün kitaptın ahırında uşul ahırkı ustazının hadisini alıp geldi. Bunu Ahmad ibn Işkab rahmetullahi aleyhden rivayet kılat. Andan sıtkarı dağın bu hadisli
Tügöşünde de ayırma var. Başka rivayetlerde Subhanallah kelimatan habibatan aleyhirrahman hafifatan alel lisan sakilatan fil mizan Subhanallahil azim Subhanallahi ve bihamdihi de bitedi. Matında dagı sanatta dagı ayırması var. Oşon için İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bu hadisi ahırga alıp geldi. Ahır okuyan hadisi. Bu hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet kılınat. Abu Hurayra radıyallahu anh aytadi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Eki uşunday eki söz var deydi. Al uşunday sözdür Rahmanга ötö jagımdуу, süykümdүү, tilge ötö jеңил, mizanda tarasıda ötö oor. Al kanday sözdür dese Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Demek ekele söz, kişinekey söz, жеңил söz, biroq aytсаң tarazada oor, tarazını basıp batırgan, beyişke kirgenge sebep boladigan söz dep Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Demek bu sözlerdi aytıp жүрөйлүk. Virt kılıp alaylık. Günlük bizim turmuşumuzda bu sözler aytılıp жүрсүн. Başka rivayatta gelet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, kim uşul sözdü ar daim aytıp жүрсө, gününe 100 jol aytsa, anın günөөsü dengizin kөгүnдөй болсо дагы Allah Taala keçiret деген. Oşoga erте менен kech turgan jatkanda Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim деген sözlerdi toktotpay aytıp жүрөйлүk. Kelimatan habibatan iler rahman. Bu iki söz Rahmanга ötö süykümdүү. Rahmanга ötö jagımdуу deydi. Bu degen söz mahbubatan iler rahman. Rahmanга mahbub bu. Rahmanга mahbub degen ulamalar aytadi. Bunun manası uşul sözdü aytkan adam Allah'a jagımdуу, Allah'a süykümdүү deydi. Oşol söz jagımdуу bolso, oşol sözdü aytkan adam söz türdü Allah'ın dostu, Allah'a jagımdуу söz aytadi. Habibatan iler rahman, hafifatan alel lisan. Tilge ötö jеңил. Aytkanга köp dire vakt albayt, kıyın dile söz emes. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Biroq saqilatani fil mizan. Bir oylop kalışı mümkün, tilge jеңil eken, bunun vazını jok, salmağı jok boluşu mümkün degen oy bolup kalışı mümkün. Oşon üçün kийинки hadiste saqilatani alel fil mizan dep Peygamber aytdı. Özü jеңil bolgon menen mizan tarasına kelgende ayabay oor deydi. Ayabay salmaktуу deydi. Al Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Subhanallah ve bihamdihi bu Allah Teala'nın sıfatı tanzihiyye. Subhanallahil azim bu sıfatı ta'zimiyye. O şu sıfatı ta'zimin tanzihten haşiyet payda oladı. Haşiyet payda oladı. Buna şunu Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala innema yakhşallah min ibadihil ulema. Çınığı Allah'dan korkundur, alimler deydi. İnnema yakhşallah min ibadihil ulema. Bu tanzihiyye sıfatı menen havf ta'zim sıfatının negizinde payda bolgan nerse mına uşul haşiyet. Demek ahırkı İmam Bukhari hadisinden bizge sabak berip atат, ulamalardın belgisi bu haşiyet. Kim Allah'dan korkup yaşasa, Allah'ını tanıp yaşasa, demek buga ilim joktu, bu alim. Kim ilim alıp alıp, oşoga amal kılbasa, Kudaydan korkbosa, malumatı köp bolgon menen Kudaydan korkbosa, al alim emes. Çınığı alim kim bolot? Oşonun da İmam Bukhari rahmetullahi aleyh ahırkı sözünde belki aytıp ketdi. İnnema kelimatan negizinde Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azim. Birinci söz bu Allah'ın tanzihi sıfatı. Emi Allah Teala ayıplardan fazla. Subhanallah Allah Teala'nın hiçbir ayıbı yok. Ve bihamdihi ve bu haliye. Allah'ın tazalagan uçurda oşol aval dile Allah Teala'nı men maktayımın. Subhanallahil azim. Al ötü azim uluk zat dep aytılgan söz. Demek bu kişideki söz bunun içinde ne degen kelimet jatat, ne degen baylığı var, ne degen nesesi var, oşonu menen salmaktуу Allah'dan başka hiç kim bilmeydi. Demek bizge barыбызга çoğun sabak boldu. Gününgü yaşaubuzda erте menen keç gününe Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azim degen söz aytıp жүрөйлүk. Birincisi, ikincisi unutbaylık ar bir kıymıl hareketimize cevap beremiz. Biz endi alım bolup kalıp ele boldu, beyişke kirip kalabız degen düşünüp bolboş gerek. Yaşоо эми башталат. Күрөшүү эми башталат. Ошондуктан ар bir amalыбыз, ар bir sözümüzdü ihtiyat bolup сүйлөйлүk. İhtiyat bolup aytайлыk. Tilibizdi tiyaylыk. Til Allah'ın bergen nimetı. Biroq tildi toora emes kolдонсоң, til bul dünyada da ahirette de korkulat. Oşol tildi ele saktasak biz, uşaktan, gıybaktan, kör albaslıktan, büt barlığından tildi ele saktasak, bul dünyada beyiş bolat. Dünyadagi ulamalar arasındagi ixtilaf, dünyadagi ulutkan ixtilaflardan büt bardığı kelip tildi kesep etinden. Tilge ege emes biz. Büt barыбыз tilim bar dep ele
internetke çykyp alyp, köçege çykyp alyp, bayanlara çykyp alyp lardeken aýta berip, oşonun negizinde intişar, oşonun negizinde uruş talaş köp bolup atat. Oşonuň üçin ahyrky bizge sabak berip atat. Al bir amalın tarazasy bolat, sözüňerden dagyn tarazasy bolat, aga da jogap beresiňer, esep kitep bolat, oýlanyp süýlegile, oýlanyp жазygılar degen bizge sabak berip atat. Allah subhanahu wa taala usul hadiske amal kılanga tawfik bersin. Keleşegiňer keň bolsun. Allah taala bergen ilim, algan ilmiňerdi faýdaly kılsın, berekeli kılsın. Wa ahiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.